Birinci ayдын 14-günü Теңирдин Пасах майрамы. Ошол айдын 15-günü майрам 7 gün ачыткысынан жегиле. Birinci günü ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка 2 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу чалгыла. Алар эч кемчилиги жок болсун. Bir bukachar менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, bir кочкор менен кошо эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Ал эми 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке жетелеп келгиле. Буларды дайыма эртең менен чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан тышкары алып келгиле. 7 gün boyu так ушундай кылып алып келгиле. Бул нан курмандыгы жыты Теңирге жаккан курмандык. Бул курмандыкты дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен куюлуучу курмандыктан тышкары алып келиш керек. 7-ci günü да ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Биринчи түшүм жыйнаган күнү Теңирге жаңыдандан нан курмандыгын алып келгениңерде, жумалар майрамыңарда ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка 2 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу. Ар бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары бул курмандыктарды куюлуучу курмандык менен кошо мага алып келгиле. Алардын эч кемчилиги жок болсун. 29 бөлүм. 7-ci айдын 1-ci günü ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул күн силерде сурнай тартчу күн болсун. Жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок 1 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу чалгыла. Букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке алып келгиле. Бул курмандыктарды ай жаңырганда чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары жана дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары, алар үчүн белгиленген куюлуучу курмандыктардан тышкары жыты Теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. Ушул 7-ci айдын 10-cu günü ыйык чогулуш өткөргүлө. Ошол күнү өзүңөрдү орозо менен жоошуткула. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок 1 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу алып келгиле. 1 букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Күнөөдөн тазаланчу күнү чалынган курмандыктан тышкары дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан жана нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке алып келгиле.